Урматтуу жамаат, замзам тууралуу суроолоруңуздар болсо бериңиздер. Кандай суроолор анан аке? Замзамга дарат алса болобу? Анан гусул алса болобу? Assalomu alaykum hurmatli jamoat. Zamzam боюнча момундай. Zamzam боюнча дарат алса болобу дешет. Кээ бирлер чай кайнатып ичкендер бар, болобу депчи. Жок, чай кайнатып ичкенге болбойт замзамды. Замзамды чийкилей ичишибиз керек. Анан дарат алса дагы болбойт. Бирок даратыңыз бар, гусулуңуз бар. Мисалы үчүнчү, бир үстүңүздөн бир куюн, бир чайкам коюн, бир табаррукан, замзам менен бир берекет үчүн бир жуунуп коюн десеңиз, гусулуңуз бар болсо, даратыңыз бар болсо, бир куюнсаңыз бул уруксат эле. Негизинен дараты жок эмеге абалга дарат алышып, мындан адамдан хадас деп коет. Даратсыздык болгон ишти аны менен кетирүү бул дурус эмес. Отуруп ичсе болобу? Замзам сууну отуруп да ичсе болот, туруп да ичсе болот да. Баягы туруп ичиш обязательно эмес, э? Жок, туруп ичиш обязательно эмес. Анан замзамды ичкенде ошо адептеринен кыбланы карап ичейли, бисмиллахны айтып ичейли, 3 урттап ичейли. Анан бүткөндөн кийин альхамдулилlah сөздөрдү айтайын да. Ошондой. Кандай сурооңуздар бар? Замзам боюнча. Суроолор жок болду. Алла разы болсун. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын замзам боюнча айткан хадистери боюнча кичине сөз кылайлы. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан: "Мау замзам лима шуриба лаху". Замзам суусу эмне ниетте, эмне максатта ичилсе, ошол сөзсүз орундалат деген. Замзам ичип туруп кандай дуа кылсаңыздар, дуа кабыл болот. Замзамды. Эгер курсак тоюу ниетин ичсе, курсак тоет деген. Ооруган адам шифа ниетин ичсе, шифа табат деген. Курсак тойгузуу ниетинде деген, эгер курсак тойгузуу тамак ниет болсо, адам курсагы да тоет экен, якин болсо. Абу Зар Гыфари радhiyallahu anhu Меккеге иман келтиргени, ислам кабыл алганы келгенде дейт. Анын 30 күндөй болуп калды, 30 күн, 30 түн болуп калды дейт. Анын азыгы 3 күндөн кийин түгөнүп калды дейт. Анан кийин калган күндөрүндө жалаң күн түн замзам ичип жатты дейт. Ошончолук айтып Абу Зар Гыфари радhiyallahu anhu айткан сөзү бар экен. Мен дейт таптакыр курсагымда ачкачылыкты сезбедим дейт. Ошол окуяны жазып атканда жазган, жада калса дейт. Абу Зар Гыфари радhiyallahu anhu дейт 30 күндө вес кошуп курсак ичип кетти дейт. Замзам суuyla ичип жүрөпчү. Эгер тамак ниетин ичсе, адам курсагы тоет. Анан замзам суу ичүүнүн адептери боюнча Абдулла ибн Аббас радhiyallahu anhuma бир окуя келет. Бир табиин айтат. Мен Абдулла ибн Аббас радhiyallahu anhуманын жанында элем дейт. Олтурат элек дейт. Замзам сууга жакын жерде отурат. Пайгамбар мечитинде отурат, Меккеде отурат элек дейт. Анан бир киши келди дейт. Бир киши келгенде, "Каяктан келдиң?" деп сурады дейт. "Мен замзам суу ичип, замзам суу ичкен жактан келдим" деп жооп берди. Анда сен замзам суу ичсең, замзам суу ичүүдө зарыл адептерине, ошо замзам суу ичүүдөгү баягы зарыл нерселерди көңүлгө алып ичтиңби деди. Ал киши сурап атат. Анда эмнелер зарыл болуш керек эле, кандай нерселер зарыл болуш керек эле дегенде, Пайгамбар Абдулла ибн Аббас радhiyallahu anhu айтып атат. Качанда сен замзам суу ичсең дейт. Фастакбалил Кааба. Кааба тарапка, кыбла тарапка жүздөнгүн дейт. Кыбла тарапка жүздөнгүн. Андан кийин бисмиллахны айткын дейт. Алланы эстегин дейт. Андан кийин ичкенде бир урттап, дагы бир урттап, анан ичип бүткөндөн кийин альхамдулиллах айткын дейт. Дагы кошумча сөзүн айтты. Замзам суу ичкенде тоё ичкин дейт. Анткени Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан деп туруп сөз Пайгамбарыбыздын сөзүн улады. Инна аята байнана ва байна мунафикин ат-тадаллу фи ма'i замзам. Чындыгында биз менен мунафиктардын ортосундагы айырма дейт. Чыныгы имандуулар менен эки жүздүүлөрдүн ортосундагы айырма бул замзам сууну тоё, кекиртекке жеткире ичүү деди. Деп туруп Пайгамбарыбыз айткан сөзүн улатат. Фа иннахум ла ятадаллауна ма'a замзам. Анткени мунафиктар кекиртекке жеткирип замзам сууну иче албайт деди. Андан кийин да башка бир хадисти, ошо китептин акырында да бир хадис келет. Минтип жазган. Замзам сууну тоё ичүү,
курсакты тойгузайчу, кекиртекке чейин бир жеткирейчү, а? Туура эле бирок кекиртекке жетип калды дейт го бизде кыргыздарда. Жеттим ондай уже чыкайын деп калды депчи. Ошондогудай ичишилик дейт, адамды мунафыктыктан тазалайт деген. Замзамды ошондой ичишикчи. Мун бар да хадистер. Мулла Али Кар рахмат алейхинин жазган китебинде ушун бар айтылган да. Ошон үчүн биз мынакей машалла 200-дүлүктөн тазалана турган суил ахлак деп коет. Пайгамбарыбыздын ахлагына дал келбеген, ошого мындай терс келген адеп ахлактан тазалана турган, толук пайгамбарыбызды жакындан таанып, пайгамбарыбызга мухаббат пайда кыла турган, исмемиз толук Алла субхана ва тааланы таап мухаббатын жүрөккө орнотуп кете турган сапардабыз да. Ошого күнү түнү адам эгерде өзү жакшы амал кылса, өзү үчүн. Алла Кур'ан-ы Каримде ин ахсантум ахсантум ли анфусикум ва ин асатум фалаха. Эгер жакшы иш кылган болсоңор, өзүңөрдүн жаныңар үчүн, акыретиңер үчүн, өзүңөрдүн пайдаңар үчүн. Ал эми жаман амал кылсаңар, өзүңөрдүн зыяныңар үчүн дейт да Алла Таала Кур'ан-ы Каримде. Ошого Кудайым буйрса, бияка не кылайлы? Пайгамбарыбыз көп зыярат кылганга аракет кылайлы. Биякта болдукпу, замзам суу иче берели, иншалла көптөн замзам суу. Анан акыркы сөз мынакей намаз башталайын деп калды. Намаздарды тургузганга аракет кылайлы. Кантип намаздардын сөздөрүн тууралаганга аракет кылайлы. Жамаатыбызда машалла ажекелер бар, тажвиди жакшы, дамылалар бар машалла. 15 күндөн чоң мөөнөт урматтуу мусулмандар. Эгерде адам өзгөрүм десе, 3 күнгө даатка чыгып өзгөрүп келип атат. Жөн эле айылда жүрүп өзгөрүп келип атат. Условиясы жок, намазкана бар, өзгөрүп келип атат. Тоонун боорундагы бир намазкана бар, өзгөрүп келип атат. Эл барбаган бир намазкана бар, өзгөрүп келип атат. 3 күнгө даатка чыгыпчы. Эмне үчүн? Ал жерде мен оңоломун деп чыккан себептен. Эгерде сиз менен биз бүткүл караңыздар, Алла субхана ва таала сахабалар туурасында Кур'ан-ы Каримде айткан, алар тозоктун кырына жетип калган эле. Унар бир кадам койсо эле, өлсө эле тозокко түшө тургандай эле. Фаанқадаху минха. Алла Кур'ан-ы Каримде аларды Алла Таала дейт, тозоктон бери чыгарды, куткарды. Не себеп? Кай себептен? Ошол диндин берекети менен урматтуу мусулмандар. Ошол сахаб тозокту деп калган, тозоктун мындай сыпатына толуп калган, сыпатталып калган, ошондой мүнөзгө калыптанып калган сахаба радиаллаху анхумдар ушул динди толук карманышып, динге менет кылышып, өздөрүнүн оңошун менетин кылышып, не кылды? Бүткүл аламга үлгү болду. Алла Таала Кур'ан-ы Каримде жар салды. Радиаллаху анхум ва раду ан. Алла алардан разы болду, алар Алладан разы болушту, караңыздар. Мына ошондогудай адамдар ийгиликке жеткен майданда ошондой жерде жүрүп жатабыз. Кудайым буйрса, мына Мединада 3 күн намаздарды узак шашпай, рүкүлөрдө 7 жол субхан роббил азим деп, саждада да субхан роббил а'ланы бир 5, 7, 11 жолуга чейин айтып, сүннөттөрдү окуганда, нафилдерди окуганда, ошентип не кылайлы сиз менен бизде ошол намаздын рахаты, элеси бизге калып калсын. Кыргызстанга барып кулак какканда, могул пайгамбарыбыздын мечит көз алдыга ошо жакта окуган намаздын рахаты сизге келсин да. Ошондон окуган кулак какканда ошондой бир ушул жактын рахаты сизге Кыргызстанга баргандан кийин дагы сезилет. Эгерде ушул жактан татыктуу бир лайыктуу туура намаз окуп кетсек. Анан сөзүмдүн акырында Кыргызстандан айткан элем, бияктан айтамын. Ким 14 күндө өзүнү ибадат менен, умранын амалдары менен чарчатса, өмүр бою рахатта болот. Ким өзүнү нафсани таказалары менен эс алдырса, бул жака келип, өмүр бою кыжаратта болот да. Ошон үчүн иншалла не кылайлы? Азанга жооп берип, азандын аркасынан кайталап, бул азандардын баардыгын биз телефондон, телевизордон угат элек, эми живой угуп атабыз. Ошого Аллага шүгүр айтып, азандын аркасынан кайталап, кыблага карап жайгашайлы иншалла. Бешим намазын азан айтып жатат.
Allah